25-бөлүм. Ысрайыл Шитимде жашап турду. Ошондо Ысрайыл эли Маап кыздары менен ойноштук кылып бузула баштады. Алар Ысрайыл элин өз кудайларына курмандык чалганда чакырып турушту. Эл алардын курмандыгынан жеп, алардын кудайларына табына баштады. Ошентип Ысрайыл Баал Пейор деген жасалма кудайга табына баштады. Ошондо Теңир Ысрайылга каарданды. Теңир Мусага мындай деди: бардык эл башчыларды алып, күн астында Теңирдин алдында асып сал. Ошондо Теңирдин Ысрайылга болгон жалындаган каары кайтат. Муса Ысрайыл башкаруучуларына: ар бириңер Баал Пейорго жабышкан адамдарыңарды өлтүргүлө деди. Ысрайыл уулдарынын бүт жамааты жыйын чатырынын алдында ыйлап жатканда, Ысрайыл уулдарынан бирөө Мусанын жана жамааттын көз алдында бир Мидияндык кызды өз бир туугандарына алып келди. Ыйык кызмат кылуучу Арундун уулу Элазардын уулу Пинехас муну көрүп, жамааттын ортосунан тура калып, найзасын колуна алып, жанагы Ысрайылдыктын артынан кирди да, экөө жаткан жеринен Ысрайылдыкты да, аялды да ичке сайды. Ошондон кийин Ысрайыл уулдарынын кырылганы токтоду. Кырылган Ысрайылдыктардын саны 24 000 эле. Теңир Мусага мындай деди: ыйык кызмат кылуучу Арундун уулу Элазардын уулу Пинехас Ысрайыл уулдарынын арасында мага болгон кызганычын көрсөтүп, менин аларга болгон каарымды кайттырды. Ошондуктан мен кызганычым менен аларды толук жок кылып салган жокмун. Ошондуктан ага мындай деп айт: мына мен ага өзүмдүн тынчтык келишимимди берип жатам. Ал келишим ага жана анын укум тукумуна ыйык кызмат кылуучулукту түбөлүккө калтыруу келишими болот. Анткени ал өз кудайына болгон кызганычын көрсөтүп, Ысрайыл уулдарын куткарып калды. Мидияндык аял менен бирге өлтүрүлгөн Ысрайылдыктын аты Шимон уруусунун башчысы Саланын уулу Зимри болчу. Ал эми өлтүрүлгөн Мидияндык аялдын аты Козбиле. Ал Мидияндагы Омот уруусунун башчысы Сурдун кызы болчу. Теңир Мусага дагы мындай деди: Мидияндыктарга каршы согуш ачып, аларды талкалагыла. Анткени алар силерге жаман ой менен кастык кылып, силерди Пейор менен Мидияндык башчынын кызы өздөрүнүн бир тууган карындаш Козби менен азгырды. Козби Пейор үчүн кыргын болгон күнү өлтүрүлдү. 67-чи забур. Ырчылар тобунун башчысына Дөөттүн забуру. Ыр. Кудай ордунан турсун, анын душмандары чабылып чачылсын, аны жек көргөндөр анын жүзүнөн качсын. Аларды түтүн тарагандай тарат. Ыймансыздар сенин жүзүңөн отто эриген момдой эрип жок болушсун. Ал эми адил адамдар болсо, Кудай алдында шаттыкка бөлөнүшсүн, жеңишке жетип кубанышсын. Биздин Кудайга ырдагыла, анын атына ырдагыла, асмандан салтанат менен келе жатканды даңктагыла, анын ысымы Жахаба, анын алдында шаттангыла. Жетимдердин атасы, жесирлердин коргоочусу болгон Кудай өзүнүн ыйык жайында. Кудай жалгыз жарымды кайра өз жерине жеткирет, туткундарды кишенден бошотот, ал эми баш ийбегендер аптаптуу чөлдө калат. Кудайым, сен өз элиңдин алдына чыкканда, сен чөлдө салтанат менен бара жатканда, жер титиреген, ал тургай сенин жүзүңдөн асман эриген. Мына бул Синай тоосу да Ысрайыл Кудайы болгон сенин жүзүңдөн эриген. О Кудай, өз мурасыңа мол жамгыр жаадыргансың. Ал жумуштан алсыраганда өзүң күч берип тургансың. Сенин элиң ал жерде жашаган. Кудайым, сен өз ырайымың менен жакырга керектүүсүн берип тургансың. Теңир сөз берет, жакшы кабар таратуучулар өтө көп. Кошуундарынын падышалары качып бара жатышат. Ал эми үйдө турган аялдар олжоону бөлүп жатышат. Өз үлүшүңөргө тийген жерлерге байыр алып, силер канаты күмүш, жүндөрү таза алтын көгүчкөнгө окшоп калдыңар. Кудуреттүү Кудай бул жердеги падышаларды чачып жибергенде, жер Салмон тоолорундагы кардай агарды. Кудайдын тоосу Башан тоосу, бийик тоо Башан тоосу. Бийик тоолор Кудай өз жашагысы келген. Теңир өзү түбөлүк жашай турган тоого эмне үчүн көз артып жатасыңар? Кудайдын арабалары миң деп саналат. Сан жеткис теңир алардын арасында, Синайдагы ыйык жайда. Сен бийиктикке чыктың, туткундагандарды туткундадың. Сага каршы чыккан адамдар да Кудай Теңирдин үйүндө жашаш үчүн адамдардан белек алдың. Ар күнү Теңир даңкталсын. Кудай биздин башыбызга кыйынчылык салат, бирок бардыгынан өзү куткарат. Кудай биз үчүн куткаруучу Кудай, өлүмдүн күчтөрү бардыгын кармап туруучу Теңирдин бийлигинде. Бирок Кудай өз душмандарынын башын талкалайт, мыйзамсыз иш кылууну адат кылып алган адамдардын чачтуу төбөсүн талкалайт. Теңир мындай деди: мен аларды Башан тоосунан кайра алып келем, деңиз түбүнөн кайра чыгарып алам. Сен бутуңду душмандарыңдын канына маласың, иттериң алардын канын жалашат.
Кудайым, алар сенин салтанат менен келе жатканыңды, алар менин Кудайымдын, падышамдын ыйык жайга салтанат менен келе жатканын көрүшкөн. Алды жакта ырдагандар, арт жакта ар кандай аспап ойногондор. Ал эми ортодо болсо кыздар дап кагып келе жатышты. Силер Исраил уруусунан тарагандар, жыйындарда Кудай Теңирди даңктагыла. Ал жерде Кенже Бенжамин алардын төрөсү, Жүйүт төрөлөрү, Забулун төрөлөрү, Напталы төрөлөрү, алардын өкүмдарлары. Сенин Кудайың сага күч берди. Кудайым, сен биз үчүн эмне кылсаң, ошону бекемдеп бер. Сенин Иерусалимдеги ибадатканаң үчүн падышалар сага белек алып келишет. Камыштын арасында жашаган жырткычты, букачарлардын арасындагы өгүздөрдүн үйүрүн куйма күмүштөрү менен мактангандарды баш ийдир. Согушту каалаган элдерди чачыратып жибер. Мисирден мырзалар келишет. Эфиопия өз колдорун Кудайга созот. Жердеги падышачылыктар Кудайга ырдагыла. Теңирди даңктап ырдагыла. Асмандын асманында кылымдан кылымга салтанат менен жүргөн Кудайды даңктагыла. Мына, ал өз үнүн катуу чыгарып жатат. Кудайды даңктагыла. Анын улуулугу Исраил үстүндө, анын кудуреттүүлүгү булуттардын үстүндө. Кудайым, сен өзүңдүн ыйык жайыңда коркунучтуусуң. Исраил Кудайы, ал өз элине күч жана кубат берет. Кудайга даңк. 15 бөлүм. Маап жөнүндө пайгамбарчылык. Чынында эле түн ичинде ар маап талкаланып жок болот. Чынында эле түн ичинде гир маап талкаланып жок болот. Ал ыйлаш үчүн Байыт менен Дибонго чыгып бара жатат, бутканага чыгып бара жатат. Маап Небо менен Мейдебай үчүн боздоп ыйлап жатат. Алардын бардыгынын чачы кырылган, бардыгынын сакалы алынган. Анын көчөлөрүндө зумбал кийип жүрүшөт. Анын үйлөрүнүн үстүндө, аянттарында бардыгы боздоп ыйлап көз жашын көлдөтүп жатышат. Кешпонда, Элалейда боздоп ыйлап жатат. Алардын үнү Жааска чейин угулуп жатат. Алардын артынан Мааптын жоокерлери да боздоп ыйлап жатышат. Ал коркунучтан титиреп жатат. Жүрөгүм Маап үчүн боздоп ыйлап жатат. Анын качкындары Соарга, 3-чү Эглатка качып жатышат. Лухитке ыйлап чыгып бара жатышат. Хоронайымга бараткан жолдо катуу кыйкырып бара жатышат. Анткени Нимримдин суулары соолуду, шалбаалар куурады, чөптөр күйүп кетти, өсүмдүктөр жок калды. Ошондуктан алар өздөрүнүн жыйнаган байлыгын, өздөрүнүн жыйган тергенин Арайва дарыясынын аркы өзүнө ташып жатышат. Анткени Мааптын бүткүл аймагын ый басты. Анын ыйы Иглайымга чейин, Бейир Элимге чейин жетип жатат. Анткени Димондун суулары канга толду. Анткени мен Димонго дагы жаңы мүшкүл салам. Мааптын качып чыккандарына да, өлкөдө калгандарына да арстандарды жиберем. 3 бөлүм. Ошондой эле силер аялдар күйөөңөргө баш ийгиле. Кимиңердин күйөөңөр Кудайдын сөзүнө баш ийбесе, ал силердин таза, Кудайдан корккон жашооңорду көрүп, силердин сөзүңөр аркылуу эмес, жүрүш турушуңар аркылуу Кудайга баш ийгидей болсун. Жасалгаңар сырткы кооздуктар болуп эсептелген өрүлгөн чач алтын жасалга жакшы кийим эмес. Кудай алдында кымбат баалуу эсептелген жүрөккө сакталган туруктуу момун жана жоош рух болсун. Качандыр бир убакта Кудайдан үмүттөнгөн ыйык аялдар да өздөрүн күйөөлөрүнө баш ийүү менен жасалгалашкан. Ошолордун бири Сара, Ибрайымды кожоюнум деп ага баш ийген. Эгерде силер жакшы иш кылып жатсаңар жана эч бир коркунучтан коркпосоңор, Саранын кыздарысыңар. Ошондой эле силер күйөөлөр аял затынын алсызыраак экенин эске алып, аялыңарга туура мамиле кылгыла. Сыйынуңарга тоскоолдук болбош үчүн аларга урмат көрсөткүлө. Анткени алар да ырайымдуу жашоонун мураскорлору. Ошентип баарыңар бир ойдо болгула, кайрымдуу болгула, бир туугандарыңарды сүйгүлө, боорукер жана момун болгула. Жамандыкка жамандык менен, жаман сөзгө жаман сөз менен жооп кайтарбагыла. Тескерисинче батаңарды бергиле, анткени ушуга Кудайдын батасын мурастоого чакырылгансыңар. Себеби ким жашоону сүйсө жана жакшы жашагысы келсе, ал өзүнүн тилин жаман сөздөрдү айтуудан, оозун жалган кептерди сүйлөөдөн сактасын. Жамандыктан четтеп, жакшы иштерди жасасын. Тынчтыкты издеп ошого умтулсун. Анткени Теңир адил адамдарга назарын салат. Алардын сыйынууларына кулак төшөйт, ал эми жамандык жасагандардан Теңир өз жүзүн бурат. Эгерде жакшы иштерди кылууга тырышып жатсаңар, анда силерге ким жамандык кыла алат? Эгерде чындык үчүн азап тартып жатсаңар, анда силер бактылуусуңар. Алардын коркутканынан коркпогула, кысынбагыла.
Машаякты жүрөгүңөрдө теңир катары ыйык туткула. Силердин үмүтүңөр жөнүндө айтып берүүңөрдү сураган ар бир адамга момундук жана коркунуч менен жооп берүүгө дайым даяр болгула. Абийириңерди таза сактагыла. Машаяк жолундагы таза жашооңор үчүн силерди жамандык кылуучулар катары жамандагандар уялгандай болушсун. Анткени Кудайдын эрки болсо, жамандык кылып азап тарткандан көрө жакшылык кылып азап тарткан жакшы. Себеби Машаяк да бизди Кудайга алып келүү үчүн, биздин күнөөлөрүбүз үчүн бир рет азап тартты. Адил адам адилетсиз адамдар үчүн азап тартты. Анын денеси өлтүрүлдү, бирок руху тирилтилди. Ал ошол руху менен зындандагы рухтарга барып жар салды. 20. Алар качандыр бир убакта Нухтун убагында кеме курулуп бүткүчөктү Кудай чыдап күтсө да баш ийбей койгондор эле, ошол кемеде аз эле адам, тактап айтканда 8 гана жан суу аркылуу аман калган. Ошол сыяктуу эле азыр да бизди сууга чөмүлдүрүү Иса Машаяктын тирилүүсү аркылуу куткарып жатат. Сууга чөмүлдүрүү дененин кирин жууп кетирүү эмес, Кудай алдында таза абийир менен жашоого убада берүү. Асманга көтөрүлүп кеткен Машаяк теңирдин оң жагында отурат. Ага периштелер да, күчтөр да, бийликтер да багындырылган.